Саламатсызбы Юнчжи? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Саламатсызбы, менин атым Юнчжи. Мен мурунку сентябрда Кыргызстанга келдим. Анан Балыкчыга азыр 1 жыл болду. Азыр Балыкчы шаарынын мэриясы жана урду жаштар борборунда жаштар менен иштеп жатам. Анан эмки жумада менин жумушум бутту. Ошондуктан мен Кореяга кайра кеттим. Бирок мага Кыргызстан жана Балыкчы аябай жакты. Ошондуктан кайра келем деп ойлойм. Абдан сонун. I can speak English. Let's start the next question in English. You come from the Korea. You have been working in Balыкчы for a year. Do you like our city? Yeah, of course. Actually, when I first came here, I actually couldn't find any interesting things because I didn't speak Kyrgyz language and I actually couldn't really understand the Kyrgyz culture. But after 1 year, now I can speak Kyrgyz and I can communicate with people in Balыкчы, so it makes me more exciting and interesting here. So now Balыкчı is my favorite city, of course. So I love here. Great. Thank you. Балыкчыда кандай иштерди аткардыңар? Кандай Иштерди. How did I work? Yes. Мен жаштар менен шаар үчүн проекттөрү жасадым. Мисалы биз Бишкекте жасаган университет студенттери Балыкчыга чакырдым. Анан Балыкчы жаштарга алар лекция берди. Анан mentoring session. 그래서 mentoring session берди. 난 Кыргызстанга келген чет өлкөдөн адамдарды дагы чакырды. Анан Балыкчы жөнүндө тааныштык. Анан биз чогуу көргө бардык. Маданият үйү баары жерде Балыкчы ичинде бардык. Анан чет өлкөдөн адамдар дагы Балыкчы аябай сонун дейт. Бирок Балыкчы жөнүндө маалымат аябай аз. Мисалы Googleда англисче маалымат аябай аз. Ошондуктан чет өлкөдөн адамдары бул жакка келүү үчүн аябай оор экен. Ошондуктан бул койгой үчүн биз тур программасы проекттөрү жасадык. Мен июнда Бишкектен жаштар жана Балыкчыда жашаган жаштар менен бул паркта экофест чыктым. Бул экофестте 700 адамдар келди. Анан экология жана Корея маданият жөнүндө тааныштым. Андан кийин ошо январдан декабрга чейин бул жаштар менен KOICA волонтер борбору иштеп жатам. Азыр бутту, бирок мен ойлодум, Балыкчыда жашаган жаштары аябай акылдуу экен. Аябай акылдуу, жана they are so creative. Алардын шаары аябай жакшы көрүшөт. Мен дагы алардан көп үйрөндүм. Кыргызстандын кайсы жерлерине барып көрдүңүз? Мен бүт жерде бардым. Көрдү албетте. Жана Ош, Жалал-Абад дагы бардым. Бирок мен Талас жана Баткенге барган жокмун. Ошондуктан мен кийинки келгенде балким Талас жана Баткенге барам буюрса. Абдан сонун. KOICAнын Кыргызстандагы негизги милдети кандай? I'm speaking English. Yes. Actually, in South Korea, there are so many partners in around the world. Kyrgyzstan is one of the important countries in the world. So KOICA has a lot of projects like KOICA 1 week ago. They finished building like a fire station in Turpunata, and they will be making the same fire station in Osh or another regions as well. One of their project is like sending the volunteers to every small village or cities. I am from that project. So yeah, the aim, the goal of this project is we can communicate
more with the local people, and we can understand more culture here, and yeah, like making project like this kind of thing. Very well. Кыргыз тилин аябай жакшы билип калыптырсыз. Кыргыз тилин Кыргызстанга келип үйрөндүңүзбү? Ооба, мен айке перспективде иштеген айке менен чогуу үйрөндүм. Биринчи келгенде кыргыз тили аябай оор болчу, анткени корей тилге аябай окшош экен, бирок кичине грамматика оорураак деп ойлойм. Ошондон биринчи келгенде аябай оор болчу, бирок мен Балыкчыда жашаган адамдар менен сүйлөдүм, анан көп уктум, анан ооба мен азыр сүйлөп орусча билбейм. Кыргызстанга келип максаттарыңыздын баары аткарылдыбы? Ооба, негизи менин максат жөн эле проекттори жакшы бүттү. Бул менин максат болчу, бирок азыр көбүрөөк I achieved more things. Мисалы, аябай көп досторум алдым. Аябай сонун memories алдым. Менин жашоомдо эң жакшы көргөн memory Балыкчыдагы. Сонун. Кыргыздын улуттук тамактарынан кайсы тамагы сизге жакты? Аябай көп экен. Айында күн сайын көрүп азыр ашкабагман дейт, ана бусуракман дейм. Беш бармак дагы жакты. Абдан сонун. Кыргыздын кайсы салты сизге жакты? Кайсы салты? Салты. Калпак аябай жакты, анткени аябай салты кийим. Бирок азыр көчөдө көп байкелер, көп жигиттер кийим турат. Анткени Кореяда көп адамдары салты кийимде кийим тура албайт, кийим турбайт. They don't wear in daily life. Мен Кыргызстанга биринчи келгенде көчөдө калпак көргөндө, бул аябай сонун экен деп ойлойм. Абдан сонун. Кыргызстан менен Кореянын окшош жактары бар экен. Ооба, аябай окшош. Мисалы, Кыргызстандын адамдары мен кыргыз кыз деп ойлошот. Тил дагы окшош, анан улуу адамдарга жакшы күлүшат. Бул дагы окшош экен. Негизи мен ойлодум, Корея жашаган жаштар дагы аябай сонун жана акылдуу, бирок жаштарга эң биринчи максат бул жакшы университетке баруу. Ошондуктан мектепте алар аябай көп окушот, анан аябай көп стресс алышат. Бирок менимче Балыкчыда жашаган жаштар дагы университет жана келечек маанилүү, бирок алар көбүрөөк достору менен жана үй бүлөлөрү менен көп they spend more time with their families and friends. People who have worked with you say you are the best in the business. We wish you success in your future endeavors. We are waiting for you again. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you.